Барон, Айтылуу Барон Элдияр жылкы заводунда 10 жыл туулган. Быйыл 10га келди. Карьерасында уникалдуу көп ушундай жетишкендикке ээ болду да. Артыкчылыктары Кунандан баштап мыкты кетти, ошол жеңишке жетип жүрдү. Анан Кунанда 2 сапар ушу бизден анан бир жол Чолпоттон bir günde 2'den bay göttü. Adi degende janagı 1600 metrege çoğun жылкылары менен 4 жаш, 5 жаш Россиядан келген мындай күчтүү жылкылар менен чогуу түшүп, анан алыс утуп келди 2 жашында. Анан кайра чыгарылып, Кунанга салып, дагы уткан учурлар болду да. Анан 3 жаштан чоң жорголор ошол көбүнчө 3 жаш эртерээк кылат чоң жоргого. 4 жаштан баштап кошобуз да. Бышты өзүнчө болдурат. Баронду 3 жаштан баштап чоң жорго коштук дагы ошол 3 жашында чоң мелдештерди ута баштады. Андан тышкары тукумду кошо алалы дедик дагы ошол адатта мындай мыкты жылкыларды, айгылдарды ушул спорт карьерасы бүткөндөн кийин айгыр кылат да. Мисалы үчүн бир 5-6 жыл чуркап бүтүп, чуркап бүттү дегенден кийин анан айгырга чыгарат. Барон ушул 3 жашындан баштап жылыга бээге кошулат. Жылыга бир топ тукум алабыз. Ошол эле мезгилде параллельно чаап келдик да. Анан эми өмүрүндө 54 жолу биринчи болду. Көптөгөн чоң байгелер утту. Ошонун ичинде көчмөндөрдүн эл аралык оюндарынын тарыхтагы биринчи чемпиону ушу Барон болду. Эми энеси абдан мыкты биздин заводдун Бета деген, Бетанын балдарын баары мыкты чуркады. Мына быйылкы эле ушул тай чабышка түшкөн Бонус деген баласы да жакында биринчи келди. Багратион, Баритон, Барон дегендер көп жакшы тукумдарды берди. Бийкеш, Бурхан дегендерди берди. Барондун атасы болсо Наказ деген Союз убагында СССРга Америкадан мыкты айгыр келип, ошол көп тукум калтырган, эң ошол көп жыл алдыңкы айгыр болгон Реприз деген айгыр болгон. Ошонун тукумдарынын бири. Наказдын атасы Нарис деген болгон. Нарис ошол Реприздин баласы. Анан ошол аркылуу мындай мыкты кан ошо келип калган. Эми Барондун өзүнүн балдары да жакшы чуркап атат. Бир топ балдары ушу белгилүү болуп калды. Жакшы көрсөткүчкө жетип, жеңген балдарынан бир тобу фермерлер сурап сатып да кетип чуркап атышат. Андайлар да бар. Анан бүгүнкү күнү ушул бир негизги айгырлардын бир катары ушул жылкы заводдо туруп атат да, тукум алып атабыз. Эми дагы бир өзгөчөлүгү ушу Барондун мына көбүнчө тас кактуу жылкыларды арабага качалка деп коет. Ошо кошонун артынан отуруп алып чабат да. Анда баягы жылкыга көп күч келбейт. Үстүнөн салмак менен баспайт да. Анан азыраак чабылып жүрөт. Подседлом деп коет. Мындай тас кактууларды ошол ээк токуп алып чапкан жолу бар. Андан тышкары ушул биздин улуттук оюндарда токуп алып, анан ээрдин астында жорго салып жүрбөйбүзбү? Мына ошол подседлом чабылгандын арасында Россияда Пампар деген жылкы 1600 метрди 2 мүнөт 9,4 секундта келип рекорд болгон. Демек ал айгырды баягы атайын ушул бир идеальный аябай жакшы ипподромдун жолун жасап, ошол дистанцияга атайын көндүрүп, жибитип, анан күчү кете электе атайын сынап баягы көндүрүп, анан ошого 2 мүнөт 9,4 секунд берген. Анан мында 5-6 жыл мурун биз да бир ушу сынакка чаап көрдүк. Ушул 9 километр чабылып, анан акыркы 1600 метрди 2 мүнөт 7,35 секундта келди. Баягы Пампардын рекордун 2 секунд 2,05 секундка жаңырталды. Бул
чарчагандан кийин атайын ошол дистанция даярлаган жок. Баягы 9 километрдин акыркы метрлеринде 1600 метр ошончолук басып өттү. Демек баягы эми бул официально ошондо болбой калды, бирок ошол жерде өлчөп баягы баары ушул бир пикке келдик. 2 минут 7 секунд 35 сотых секундда келди. Эми андай баягы рекордторду атайын мындай тастыктап официалдуу түрдө катташтын өзүнүн тартиби болот. Ал жерде атайын ошо даярдап тиешелүү категориядагы судьялар келиш керек. Алардын баарын баягы убакыт өлчөгөнгө ипподромдун баары шартка туура келиш керек. Ошентип отуруп официалдуу протокол менен толтурулат да. Ошол андай болбой калды, бирок биз көрдүк ошол чоң рекордту жанагыдай басып өттү. Бул эмнеден кабар берет? Бул эми ошончолук ыкчамдагы, ошончолук чыдамкайдагы жылкы экенин баягы тастап атат да. Ошондой жетишкендиктери бар эми барондун эми өзүнүн мүнөзүн айта кетиш керек мында. Абдан мындай бир байкамчылык, эки жакка барганда баарын кызыгып, намыскөш жылкылардын жарышып атканда өзү мындай жөн бастырганда кашаңыраак жүрөт. Анан мелдешке түшкөндө ошол сезип, ошол атмосфераны сезип, эки жактагы эл журтту жылкылардын шаңын сезип, анан болушунча баягы боюн таштап, анан баягы бир эки жакты карап, атаандаштарын кетип баратып, толук чуркап баратып, тебигенге чейин барып ушундай бир мындай бир намыскөй десек де болот, ушундай бир мүнөздөрүнөн мындай жагымдуу бар да. Өзү мындай өткүр, жалтанбаган, мындай күчтүү мүнөзгө ээ. Анан эң жакшы жери баягы балдарына өзүнүн сапаттарын жакшы берип жүрөт. То есть оценка по потомству деген шарт боюнча айгырдын бирден бир чоң критерии бар. Ошол критерий боюнча дагы абдан жакшы мындай сапаттарга ээ айгыр.